Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн Тоскоолатадабыз. Тоскоолатадан Нургаз акебизден эки жакшы ат чыгат. Буюрса, бул өспүрүм дагы тектүү. Жана Жаныш Палбандын чекеринин акыркы баласы ушул экен. Мен көп жерде эле айтып жүрөм. Ал ошол картайып болбой калганда бир бала алып ошол чекирди күкүм менен багып үйүргө коюп эки кулун түшкөн экен эле ошо чекирден. Бирөөсү ташка камалып бутун сындырып өлгөн экен. Ушул шериги болот экен ошо. Кулун дале мына Нургаз акенин үкасы алган экен. Азыр тартканы келдик. Буюрса чекирдин түз баласы Нургаз ака. Ооба, чекирдин баласы ошо. Ороз деген ошо алып келип койгон үкам алып кулунда келген ошондон бери бизде. Ошол чында булар эки эркек түшүп, бири ооба, эки кулун түшкөндө да анан бири өлүп, бири калган экен. Ошондон алган. Ошондон бери ушу карасын өтөп дейм, азыр кичине чагырак болуп сатка чыгардым. Буюрса бардык далили жетиштүү. Мына ушул эки кулун түшкөндөн кийин ал бала базар коргондук эки өзбек жигитке саткан экен чекирди. Ошол боюнча дареги чыккан эмес. Оригинал чекирден эмне болгон, бейге токтотконбу же токтоткон эмеспи, ошол боюнча жоголгон. Азыр бунун жашы канча болуп калды Нургаз ака? 3 жазга жаңа. 3 жаш. Ооба. 3 жаш. Ден соолугу, буту колу баары жакшыбы? Жеп ичиши. Тарбия кандай болуп атат? Тарбия зор. Жаш бала эмне, эч андай жаман көзү жок. Бунун бою жакшы эле экен, а? 1.50 плюс сендер тартпадык ошо 1.50 үстүрагы. 1.50 деп коёбуз. 1.50 плюс. 1.50 деп чыгат экен. 1.50ге тартып аласыздар буюрса. 3 жаш. Мен жанынан дагы тартып буту колун көрсөтөйүн. Ушундай токто. Бул Ырысбай Абдыкадыровдун эле кичинекейи. Буну дагы тааныбаган адам жок. Мына аттын кабак башы достор. Моюну. Буттары таза эми, бул жаш өспүрүм, көкүрөк төшү. Чагын көрсөтөйүн. Ырысбек эми нары бастырып секин, бастырчы нары каратып. Багып коюпсуңар, а? Семиз экен. Көп деле баспай аткан окшойт. Азыр му кетип калат. Минген адам деле жок, бала манчамча сууга минет. Жакшы. Манчамча такалокко салып көрдүк, кийип чыгыш жакшы. Такалокко уже салып койдуңар. Бир-эки салып көрдүк өткөндө. Катышы немеси баары жакшы. Жакшы. Эми бул чекирди сиз деле жакшы билсеңиз керек, а? Ошонун акыркы балдары деп. Акыркы балдарынан деп алганбыз. Үкам алган. Ушундан бери турат үйдө жүрөт. Жакшы. Бул баасын айтты укаңыз? Баасын 220 миң. 220 миң. Ырысбек, нары бир кой берип койсок кандай болот? Узагырактан, а? Ошол жака бир кой берчи. Негизи булар күлүк болот. Ырысбек да Бишкектен түнү келип калды дейт. Бул ат минилбей эле турат экен эми. Токтот. Ушундай маалымат болду. Чекир 3 жаш. Эми бунун маалыматын берсек, акам? Чоң аттын. Бул улактын аты экен. Бунун жашы 2 асы жан. 2 асы 5 жашта. 5 жаш. Бою 1.55 плюс. 55ке тартып берсин.
Жеп ичиши жакшы, буту колу таза. Üstülörü tolu, göçmerat. Bir iki vaqt salып gördüm, жакшы. Үйрөтүш керек экен, кичине малатан жел өрөшөм, бирок аракаты жакшы бар. Эми бу жаңы эле салынып атабы? Мурун салынган эмес? Ушу салынган эмес окшойт чамда мен о көрбөдүм, мен ам алдым бирөөдөн. Анан камераак минилген экен да көп нерселерди эле жолдо басышында эле жакшы билбейт экен. Эми ошол озбон актылаксым болуп үйрөнүп калдым. Буюрса улакка салып көрүп алса болобу? Салып көрүп алсын. Жакшы. Мына достор, Биз базардагыдай эле седа коем, мен эле асып. жеңил эле дең, сатыла турган. Базарда эле. Өзү Нургазы ака, бу түбү кайсыл жактын жылкысы болуп калат? Кочкаратаныкы да уктум. Кочкаратаныкы. Буну буга чейин деле көргөнсүз. Булат да? Күздө бир көргөм о. Анан кийин алдым. Азыр мага кийинден бир 15-20 болуп калды. Улакка чабып кичине мындай суутуп коюпсуз ат да? Көчмөр эле? Ооба, курсактарымдай болуп, жакшы басыштын эле нема кылбайт экен. Эми директор үпкөлөрүм чапты, аракаты бар экен, үйрөтүш керек дагы. Бирок али талкалап эле нема берсем эме жер жок экен. Бирок аракаты бар. Аракети бар. Ооба. Тарбияласа болот. Бу породасы кандай? Өзүбүздүн эле жылкыларданбы? Өзүбүздүн эле жылкыдан окшойт. Үстүлөрү ham жакшы, толуу ошо. Ал мингенде чочубай минесин. Bir каптал наркы берки. Бу үйүрү тууралуу маалымат барбы? Жок, үйүрүш пыштысында жүргөн деп бирөө нема уктум, анан өзүм көрбөдүм бирок. Бирок жүргүдөй. Жүргүдөй. Ооба. Жакшы. Жылкынын ичинде жүргөндө мал өтө эле алы кытыр, үркүп эли жок. Коро ошо эмнени салсаң жейт экен. Жеши жакшы. Жеши жакшы. Анан жем жегенде ушу өтө катуу жейт экен. Төгүп чачып алигине кылып жогойт экен. Чыдабайт өзүн жегенде, алышылмайт экен. Палбан экен да? Боюн тарттыңызбы акам? Бою ушу 1.55 плюс 1.55ке неме боло берсин. 1.55ке тартып алат, Чамалап койдум, мен белкаттардын алдында ушундай көрүндү да. Жакшы. Мына достор, аттын кабагы. Буну кече 23-үндө улакка чаптым дедиңиз, Бир ашырып алдым дедиңиз. Мен эмес, үкам чапты. Үкам. Чап бир ашырды. Чоң улак болду өзү негизи, Башында башталганда бир ашырды. Өзү аттын кабагы жакшы экен. Аркага катуу бар экен, жетелегенге. Өзүнчө жакшы мөңгүм, жетелесең катуу кирет экен. Мына көзү дагы жанагы кичинекей көздөн экен. Көбү айтат, кичинекей көз аттар күчтүү болот дейт да. Мына моюну, көкүрөгү, алдыңкы буттары мына таза экен. Таза чокой бейлеп, чокойду катуу нема бар. Арчага. Тейлеп. Арчага дагы таза экен. Эч кандай шишик жок. Аттын нар карап бастырыңчы, Шакен. Дай жиликтер аябай жакшы экен, көчмөр. Могул жеринде жаштыгында жыртылганбы, тырыгы бар экен. Мына бутту таштагандарын да байкаңыздар. Бою 1.55. 3 асый дедиңиз, Нургазы ака? 2 асый, жазга 3 асый. Жазга 3 асый. Поворотторун көргөзүп койсоңуз дагы болот ака. Тормуздары да жакшы экен. Оз элбе экен, Оз жакшы. Бир кой берип келсеңиз дагы болот. Торпо кулактын аты экен достор. Аркага дагы өтө жакшы дейт, жетеке дагы. Буюрса, Тоскол атадан Нургазы экебизден бир өспүрүм жана бир ат болду. Азыр bunun да баасын сурайбыз. Нургазы ака, бу баасыны канча дейсиз? Жеңил коем дедиңиз. Базардагыдай эле 180 миң бар. 180 миң. Кеми дагы болот, Кеми бар азыр. Мына. Достор, арзанат. Келип көрүп, текшерип ала бересиздер. Буюрса, ишке бар жок экен. Үркүп такыр немеси жок. Машиналарга дагы үркпөйт. Жок. Мага келеме үркелек эч нерседен бир неме кылбайт. Ушундай чыгарыш болду. Тосколдон салам айтабыз баарыңыздарга. Саудаңызга береке болсун, акем. Буюрса, сатылып кете турган баа койдуңуз.
Алла разы болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.